Пайgambarыбыз алейхиссалам чачын өстүргөн, бирок ажылыкта чачын алдырган. Эгер толук сүннөт болуп калганда чачын алдырбайт эле. Сакалды алдырбайт эле го пайgambarыбыз. Ошондой эле. Чач өстүргөндө муну мүрүдөн ашкан эмес, башыма мындай кылганда мүрүгө тийген эмес. Анан кеде өстүргөндө кулак жумшаган чейин келчи эле дейт пайgambarыбыз. Бирок ушул тарапты кылган. Биз азыр биздикилер бул жерин калтырып, желкесин кырып коюп атат го. Ал сүннөт эмес. Ал сүннөт эмес. Чачты кыркат кулак тушта мындай кылып туруп, мынтип чоңчунуну коюп сызып алат дагы, анан бул жагын калтырып кырып коёт. Пайgambarыбыз чачтын бир жерин кырып, бир жерин калтыргандан тыйган. Ал болбойт. Өстүрсөң өстүр, тегиз өстүр, бирок мүрүгө тийбеш керек. Анан эми кыргызга жарашып эле кыйын. Ал чач ошол жанагы бети кичинекелер жараша беришим, биздин беттерибиз машалла табактай болгон беттерге көп жараша бербейт. Салтка дагы туура келе бербейт. Анан көбүрөөк өстүрүп алсаң башка бирөө көзүн кысып коюшу мүмкүн. Бул эмне болуп калган? Ошого этиятрак болуш керек да. Негерде сүннөт сакалдай дейт. Пайgambar алейхиссалам сүннөттө чачын алдырды, урматтуу бир тууганым. Анда кыскарт дейт, айтат да, чачыңарды алдыргыла, анан кийин кыскарткыла дейт. Демек алдыргандын фазилети кыскарткандан көбүрөөк. Туура. Бирок өстүрсө бирөө, пайgambar туура атыптыр дейбиз. Бирок ошондой болуп өстүрүш керек. Майланыш турбаш керек. Шампунь менен жууп, кургатып, башка кылып. Бир окуя айтып берейин, өзүңөр уя алып каласыңар. Пакистанга барсак, Пакистанда Франциянын амири айтат, Африкага бардык дейт. Африкага барсам дейт, даават кылганы. 2 аял жүрүптүр дейт. Бир аял чачын кырдырып коюптур дейт. Эми аял чачын кырдырган болбойт деп сурадым да, эмне чачын кырдырып койдуң, биттеп кеттиби десе, жок дейт. Шампунум бар, плойкам бар, жанагыдай феним бар, бүт бардыгы бар дейт. Мен христиан динине африкалыктар даават кылганы келгем. Күнү эртең менен чачымды жууп, кургатып, тарап, байлагыча убакыт кетип калат экен, ошонун ордуна даават кылайын деп мен чачымды кырдырып алып таштадым дейт. Десе Франциянын амири тирүү азыр деле уялып кеттим дейт. Мен 40 күнгө баргам дейт. Качан 40 күн бүтөт деп атсам, ал өмүр бою келиптир дейт. Өмүр бою келип чачын кырып алып коюптур да. Анан ошого чачты караш керек, тараш керек. Сакалың таралбай калып кетет кээ урматтуу бир тууганым. Анан чач өстүргөндөрдүн эми жарашкандары дагы бар, эми бирок көбүнүкү эле май басып сызгырылып турат да, бирок мынтипчи. Селде капкара май болуп калган. Пайгамбардын сүннөтү адамдарга мындай бир сезим тартуулаш керек. Маулана саат чач койгон, эми сонун болуп турат мисалы үчүн. Анан ошондой кылып койсок бир жөн биздики, бирок андай болбой калат да кээдечи. Ошон үчүн этият болуш керек дейт.